Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ın meğerinden ümit kılığı turasındakine. Demek Peygamber aytat Allah Teala meğerimin 100 bölük kılıp 99'un alıp kalıp birösün jerisine düşürdü deydi. Kançasını düşürüptür? Demek jaralganдар бири-бирине мээрим кылыш үчүн керек болсо жада калса ат туяктарынын баласынын тийишинен коркуп туягын көтөрүп жүрүшү ошондон дейт экен. Өзү көп эле нерсени биз айтканда баягы ушуга өзгөчө көңүл буруш керек да. Кандай десе, Аллах Тааланын мээрими өзгөчө баардык негизинен адамзаткачы. Анан эми кейбирлер мисалы ойлошубуз мүмкүн, Алла мени жакшы көрөт, ошон сыйла байлык берди, мени жакшы көрөт, ошон үчүн мага ден соолук берди. Мисалычы, Алла мени жакшы көрөт, ошон үчүн мага мансап берди деши мүмкүн. Жок, андай эмес экен да. Бул баарына бирдей эле бөлүнгөн да. Аллах өзүнүн бир мээримин чачканда, бул капыр экен, бул мусулман экен деп бөлүп койгон эмес да. Бүткүл адамзаттын бардыгына тең. Ошол себептен мисалы капыр деле баласын кадимги эркелетип, мээримин төгөт, мусулман да ушундай төгөт. Туурабы? Эми ошол эмесинде жана айван жөнүндө сөз болот, айванат дагы ушундай эле өзүнүн мээримин, өзүнүн баягы өзүнүн баласына, өзүнүн тукумуна жанагындай кадимги төгөт экен. Бирок бул жерде айта турган нерсе ушул, эң чоң нерсеси Алла Таала мээрим кылып бир гана динди мусулманга берет экен да. Алланын мээрими, чыныгы мээрими, бул Алланын жакшылыгы, чыныгы бул дин. Кимге Аллах Таала дин берген болсо, ошо ага түшүнүк берген болсо кенен, анда субханалла эң бактылуу, эң туура жашоочулардын бири эсептелет. Негизинде Фатиха сүрөсүнүн башында Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздү биз Фатихадамы же Фатихадан эмеспи десе, көп айтат жок, Фатихадан эмес, балки Курандын ачуучусу, жоксо Курандын мындай айтканда башталышы ушул бисмилла менен башталат. Ушул эле дешет, бирок айтканда дагы мындай деп айтышат да. Караса Алла Рахман ва Рахим. Биринчи мээрим айтат, анан мээрим, үмүт мээрим, анан Рахимди айтып аткан. Рахим, Алла Рахимди да турабы? Анан тафсирчилер айтат экен, жок, бул жерде эмне десе, Алла бул дүйнө бардыгына мээрим жарат төгө берет, бирок кыяматта Алла Рахимди бир гана кимге берет? Момун мусулмандарга берет экен. Эртең кыямат күн болгондо Алла Таала көптөгөн эмелер бар, пайгамбардын айткан хадистери бар, ошонун бирөөсүндө кыямат күн болгондо Алла Таала бир пендесин алып келет. Ал 500 жыл ибадат кылган экен. Жалбырак жеп, жаандын суусун ичип ибадат кылган экен. Саждадан башын алыптыр, бул дүйнөгө бир көңүл бурбаптыр. Аллахтын алдына алып келип, ага сен бүгүн амалың менен киресиңби, жоксо Аллахтын мээрими менен бешикке киресиңби десе, байгы өткөн 500 жыл амал кылган болсом, эми субханалла бир нерсеге жарайт дегенде үмүттө ал айткан мен амалым менен кирем дегенде, анын 500 жылдык амалын таразанын бияна салганда Аллах Таала берген көз неаматына жетпей калган экен да. Көз бул өзүнө чоң бир неамат го, Аллахтын бир чоң неаматы. Эми ошол таразага салган жетпей калган экен. Ошол замат бая пенде эсине келип, я Алла, мен амалым менен эмес, сен райымың менен бейишке кирем дегенде, эми мына сен туура тандадың деп Алланын райымы менен бейишке кирет экен. Демек, бул жерде айта турган нерсе экен, Аллах 100 мээрим, 99-ун каяка калтырыптыр? Өзүнө калтырган. Бул дүйнөдө мисалы алса бизге адам атаны жаратканда, бул дүйнө жаратылганда, адам ата ушул жерге түшкөндө эмне болгон дейт? Баягы кел басып баратканда жалбырактар бар го, чөптөр, ушул адамдын бутуна зыян келтирбейли деп мында жатышкан да. Бир да тикенек болгон эмес экен, адам атанын эмесине кирген эмес экен. Качан гана Адам алейхисаламдын турмундай неберелеринен болгон Хавул жана Абыл экөө бири-бирине кол көтөрүп, бири-бирине бири кол салганда, анан бири өлгөндө, эң биринчи адам өлгөндө баягы кол салынып, зулумдук менен. Мына ошондон бул дүйнөдө биринчи тикенек пайда болгон экен да. О, кара, роза канча жыттуу турабы? Канча мындай нежди көргөн менен анын бутагында эмне бар? Тикен бар турабы? Бул эмне себептен десе, ошол бул дүйнөдөгү
Аллахтын мээрими ошондо көрүнүп калганда, бирок адамдар күнөө кылган сайын биз сиз менен күнөө кылып жанагындай бир Алланын динине каршы чыгып көптөгөн жаман нерселер болуп баштаганда, адамдар зулумчулук кылып согуш боло барган сайын эмне экен? Бул дүйнөдөгү көптөгөн неаматтар тикенге айланат экен да. Биз ушундай Алланын мээрими ушунчалык деңгээлде тарып туруп бул дүйнөдө адамдар бири-бирине мээрим кыла алды деп калбай калгандан кыямат болот экен да. Карабайсызбы? Эми Аллах бейишке ошол 99 мээримин ошо бейишке калтырып атпайбы? Карасаң, эми 99 азабы эмне экен? Тозокто экен. Түшүндүкпү? Машалла, демек туугандар, ар бир Алланын мээриминен үмүт кылуучу ошого жетет экен. Үмүтсүз ким? Шайтан. Үмүтсүз экен ал, субханалла. Демек, пайгамбар да чечмелеп бу айтып аткен, Алла момундар үчүн даярдалган мээримин Аллага алкыш айтуу үчүн жана Аллах аны мээрим берип урмат кылып койгон үчүн шүгүр кылуу үчүн жана жакшы иштерди кылуу үчүн даярдап койгон. Ошол себептен кимде Алланын мээриминен үмүт кылса, ал жакшы иштерди жасайт жана ырайымга жетишке аракет кылат экен. Көрдүңбү мындай нерсе? Буну эмелеке мен айтып аткан нерсе ушул экен. Демек, машалла, ким Алланын мээримине бөлөнгөн болсо, ага оңой экен. Ибадат кылыш оңой экен. Алланын ырайымына жетиш оңой экен. Туурабы? Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай өзүн Хасан менен бир Хасан болсо ушундай эркелетип үстүнө мингизип алып ойноп атса, ошол мезгилде бир сахаба кирип келип, Алланын сиз да балдар менен эркелешип ойнойсузбу? Алын беттерин өбөсүзбү десе, айтып атқан, ооба мен өбөмсүн. Мен дейт 10 балам бар, бирөөнү да эркелеткеним эмесмин. Пайгамбар айтат, Аллах сенин жүрөгүңө мээримди алып койгон болсо, мен кантип салмаганым дейт. Карасаң. Демек, качан адамда бул дүйнөдө эң баалуу нерсе бул эркек менен аялдын ортосунда бири-бирине болгон мээрим. Ата менен баланын, эне менен баланын ортосунда. Карасаң кандай нерсе. Негизи керек болсо бул мээрим адамдарды бири-бирине жакындатат экен да. Анын тескерисинче зулумчулук же болбосо мындай жүрөгүндө мындай бир рад деп коет го, түртүү бул адамдарды ошо түртөт экен. Адамдар мындай карап, пешенеси карап, пешенеси жарык экен бул, мээримди көрүнөт а, деп ошого жакындап баштайт экен. Мен бир досум бар, бир күнү айтып калды, молдоке мен ушул таң калдым дейт да. Бир кафеде отурам, ошол жерден субханалла деп туруп, бирөө мындай бир нерсе түшүрүп алды дейт да, официант кызчы. Анан барып кой деп жарандашып ойну ала кой беле, анан администратор уруштуп баштады дейт. Сен ушундай деген, мен муну төлөп берем, бул кызыма тийишпе. Мен төлөп берем дегенде эле баягы тынчып калды. Эми кыздын ушундай бетиндеги жылмаюуну көргөндө, чын эле дедим, бул дүйнөнү мээрим жеңет деп. Мээрим мындай адам кылган жакшылыгың бул жеңет экен, көрсөтчү. Адамдардын жүрөгүн тарттырат экен, сени көздөй тартылат экен. Тескерисинче жанакы экен зулумчулук, мындай жанагындай каар төгүү бул адамдарды сенден алыстатып, керек болсо периштелер алыстап кетет экен. Ошондой экен туугандар, машалла. Аракет кылабызбы? Алланын мээримин айтканда баарыңар мороженое ээрип баштадыңар го. Ушундай жакшы сөз жан эритет, көрдүкпү мындай нерсе? Кандай адамда жакшы болсо керек? Үйдө бир чабалекей бар. 5 түт мындай коюптур. Аны эмне кылабыз? Ар түртөбүз, бер түртөбүз, эче кала албайсың. Так эшиктин алдына өтүп койгон. Мындай жесең башыңа чычат. Баягычы. Анан минтип демет кыласың, уже минтип уже билесиң. Таң калганым, ошол дагы билет экен, чабалекейчи. Алдына бияк жагына тиги эме болуп калбасын, кыгы түшүп калбасын деп коробка коюп койдук. Анан ошо коробка койгондон баштап, баягы биринчи келген чабалеке монтип бизге монтип агрессия кылчу да. Анан коробканы коюп коюп баарыбызда минтип карап коюп, азыр керек болсо кирип отуруп, бияга конуп алып туруп, анан быр деп өзүнүн уясын учат да. Айванда болсо сенин камкорлугуңду сезеткенди көрсө чыгарсаң. Биз мына бул чоң кемил өрөөнүн ичинде бизде охота жанагындай мергенчилик кылган тыйылган да. Анан таң калыштуу нерсе, ушундай сезгенби дейм,
ушул жакка чейин жана бирдемге теке-пеке карасаң жолду мана көрдүңөрбү жанагындай эмне койчу кекилик кыргоолдо моу чуркап эле жүрүшөт да. Даже машина пип десе да мына акырын басып коюпчу. Алар уже корголгон бул жерде мындай адамдар кол салбай турганын сезип атат да. Кайсы жерде көбөйөт? Кайсы жерде тынччык болсо, кайсы жерде мээрим болсо, кайсы жерде мындай ошонун гарантиясы болсо турабы? Ислам ошол гарантияны берген мынакей. Пайгамбарыбыз аркылуу берген ушу гарантия бар. Биз ушундай болуп койсок элек, бүт жаратылыш аны курчап турган нерсенин баардыгы тең эмне болот экен? Адамга улуу камил даражага жеткен олиялар болгон да. Өзгөчө. Мындай кандай десем, Алланы таанып жеткендерден сурашкан экен. Силер кантип Аллахты тааныңар, кантип ушу даражага жеттиңер десе, айткан экен, Алла жараткан махлуктарга мээрим кылып жетти деген экен. Ойлойсуң, мисалы, зикир кылып атып жетти, намаз окуп атып жетти, Алла жолуна чыгып жетти. Жок, субханалла. Бир чоң бир олия болгон экен. Анан дайыма токойго кирип, Индия тараптагы дейм. Баягы арстанга дайыма отунду үстүнө артып алып келчүкен. Анан бир күнү баягы элдердин баары көрөт экен. Караса, баягы арстанга артып келбей эле үстүнө жондуна тартып келаттыр. Сурайт экен, эмне болду? Арстан кана десе, эми арстанды баш ийдире турган амалым жок калдыптыр. Эмне болду десе, үйдө ажаан аялым бар болчу. Мен анын ажаалдыгына түтүп, ага эчтеке унчукпай жүрөт элем. Арстан мага баш ийди дейт да. Эми кемпирим өлүп калды, арстан кетип калбайт да. Карасаң кандай нерсе, субханалла. Көрсө, сиз менен биздин бул дүйнөгө кичинекей бир амалдарыбыз, бирөөнү мындай сабыр кылып турушуң, бир жаманчыга түтүп турушуң, сен бул эмне экен, маанавий тарапта дагы мындай биз көзгө көрүнбөгөн жарак тарапта өсүшүңө себеп болот экен иншалла. Сонун экен? Сабыр кылай, сабыр кылай. Амин, субханалла. Амин.